Скажи музыку, хоть выключат музыку. Арбаңыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу бокс көрөрмандар, КТРК Спорт телеканалында бокс боюнча мелдеш Адылхан Бекболотов, элстердин спорт чебери, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, өз учурунда биздин улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу болуп, жалпы кыргыз боксуна орду толгуз салымын кошкон Адылхан Бекболотовдун жаркын делесине арналган Бишкек шаарынын биринчилиги 2008-2009 жылы жарык дүнүйгө келген жаш өспүрүм мушкерлер азыр ринг үстүндө күрөш жүргүзүүдө. Жана эң жеңил салмак категория 33 кг салмак чейинбирдиктеги финалдык беттеш Батырхан Токбаев көк кийим менен атаандашы Осмон Каныбеков. Осмон Каныбеков өзүңүздөр жакшы байкагандай кызыл кийим менен 33 кг салмак чейинбирдик. Биринчи раундтун жүрүшүндө дал ушул Осмон Каныбеков активдүүрөөк болуп, таамай соккуларды көбүрөөк узаткандыгын байкаганбыз. Экинчи раундда деле дал ушул Осмондун жүрүшү, Осмондун биринчи номер менен иштеп жаткандыгын байкоодобуз. Бокс боюнча алдыда ушул майы өтө мелдештерге бай. Себебинде бир гана ушул турнир өтпөстөн чоңдор арасында дагы ушул күндөрү Дүйшөнкул Шопоков атындагы эл аралык мелдеш өтүп жаткандыгын белгилеп коелу. Ал мелдеш спорт ордосунун негизги залында, ал эми бул мына кичи залында десек болот. Экинчи раундтагы акыркы секундалар Осмон Каныбеков кайрадан бул раундты дагы өзүнүн пайдасына жазды десек туура болот. Эми алдында ала кимдерде жеңиш кайсы тарапта деп так айтуу мүмкүн эмес. Закончился второй раунд. В синем углу отыграет Батырхан Токбаев, зал бокса Бетен. Ему также 13 лет, боксом занимается 1 год. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Акжола Ажибекова. Акжол Ажибековдун кол алдында тарбияланып келет. Бокс менен машыкканда болгону бир гана жыл болгон. Демек бир жыл болгондугуна карабастан финалга чейин жетип келди. Бул өтө чоң жетишкендик албетте. Үчүнчү раунд, чечүүчү раундга кезек келип жетти. Осмон Каныбеков кайрадан жап сокусу таамай болуп чыккандыгын байкасаңыздар болот. Азырынча үчүнчү раундтун биринчи мүнөтүндө дагы бул мушкерде артыкчылык бар экендигин байкасак болот. Жалпысына 124 спортчу катышууда. Бишкек шаарынын ар кайсы бокс клубтарынын өкүлдөрү. Мындан тышкары мыкты мушкер, жеңишке болгон үмүт, мыкты машыктыруучу деген дагы наамдар берилет. Каныбек Осмонов Бияден деген спорт клубтун өкүлү. Атаандашы Батырхан Токбаев дагы дал ушул эле спорт клубтун өкүлү экендигин айтып өттү эле.
жарым финалдык беттеште аталган мушкерлер Нурислам Талайбеков жана Алишер Асангазиев утуп алышкан. Вторая пара боксеров в весовой категории 35 килограмм. В этом боеве единогласным решением судей победил Осмон Ханыбеков ошентип чемпион аталууда. Медальдар, диплом, ошондой эле кубок ыйгарылууда. Үчүнчү орунду ээлеген мушкерлердин дагы атын айтып коелу. Нурислам Талайбеков, Энесай спорт клубу жана ошондой эле Алишер Асангазиев, Бишкек шаарынын спорт мектеби. За занятое первое место награждается Осмон Ханыбеков, зал бокса Дердем. Осмон Ханыбеков, чын жүрөктөн куттуктайбыз. Албетте спортчуларга диплом, медаль, ошондой эле мына кызыктыруучу сыйлыктар дагы берилүүдө. Ал эми чемпионго кубокту дагы колуна тапшырып жаткандыгын көрүүдөбүз. Адаттагыдай эме бул 2008-2009 жылдары төрөлгөн мушкерлердин ортосунда беттеш болсо дагы эки мушкерге коло медаль берилген, болгону бир мушкер сыйлык тапшыруу аземине чейин кетип калган окшойт. 3 раунд, ар бир раунд болгону 1,5 мүнөттөн гана созулуп жатат. Эми жакшы билесиздер, чоңдор арасында 3 мүнөткө чейин созулат, бирок бул кичинекей уландар болгондугуна байланыштуу 1,5 гана мүнөт убакыт берилүүдө. Азамат Омуров кызыл бурчтан чыккан, Даниэль Жедигеров ал болсо көк бурчтан. Даниэль Жедигеров азыр бир аз активдүүрөөк. Азамат Омуров болсо Бештары спорт клубунун өкүлү. Жарым финалдалар Темирлан Козуев жана Байел Кадырбеков аттуу мушкерлерди жеңип алгандыгын белгилеп өттү. Биринчи раундда ошентип акырындап өз сапарына жетип келүүдө. Закончился первый раунд. Красный угол играет представитель команды Бешсудары Азамат Омуров. Азамат 13 лет, боксом занимается 1 год. Тренируется под руководством мастера спорта Кыргызской республики Артура Джумалиева. Демек, Даниэль Азамат Омуров жөнүндө сөз кылды. Ал дагы бокс менен башканда болгону бир гана жыл болгон экен. Ага карабастан мына ушундай жакшы жыйынтыкка жетти. Финалга чейин жетип келгендин өзү чоң жетишкендик. Эми эки мушкертең жалпысынан эле бул турнирге катышкан спортчулардын өмүр таржымалына кайрылсак, өмүр таржымалы дегенде албетте булардын өмүр таржымалы ашып кетсе бир 3-4 сүйлөм. Болгону максимум 1 жыл, 2 жыл бокс менен машыккандар, андыктан кандайдыр бир деңгээлде чоң бир техниканы же болбосо чеберчиликти, тажрыйба жөнүндө айтуунун кажети жок. Болгону бул жерде алардын канчалык деңгээлде мыкты даярдыкта келгендигин байкайлы. Экинчи раунд акыркы секундалары. Даниэль Жедигеровдун акыркы секундаларда узаткан хук сокусу өз дарегине жетти.
года рождения, боксом занимается 1,5 года. Тренируется Даниэль под руководством тренера Сатыбалды Джаналиева. Жанал Сатыбалдиевтен қол алдында тәрбиеленіп келеді Даниэль Джедигеров. Для награждения приготовится боксерам весовой категории 33 килограмма. Осмону Канабекову. Бокс деген белгі берілді. Азамат Омуров жақсы азыр 3-ші раундта ал 1-ші болып. Ештеріне тура көрді оқшайды, тұздатылған соққылары тамай болып шықты. Алдыда әлбетте салмақ ченбірдіктері абдан өте көп. Мұндан кейін 37 килограмм, 40, 43, 46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70 жана 70 килограммдан жоғырқы салмақ ченбірдік. Демек, әрбір 3 килограмм қошу берсек, салмақ ченбірдік абдан өте көп. Негізінен чоңдар арасындадағы мырзалар арасында, айымдар арасында дағы бокс бойынша салмақ ченбірдіктері көбейді. Мысалы, Дүйшенқұл Шоппақов атындағы турнирде жалпы 13 салмақ ченбірдікте жеңушілер анықталады. Мұндан тышқары айымдар арасында жақында Түркияда дүние чемпионат болып өтті. Ал жақта өзіңіздер жақсы білесіздер 12 салмақ ченбірдікте жеңушілер анықталды. Беттеш жиынтықталды, қалыстардың шешімінің күтөлі. 2-1 есебінде Даниэль Джедигеров жеңүүчү болып шықты. 3 қалыс қапталдан бұл беттешке назар жүгіртіп. 3-ші орынды елеген спортшылар Темирлан Козуев жана ошондой эле Алишер Асанғазиев. За занятое второе место награждается Азамат Омуров, зал бокса Бешсары. Азамат Омуров күмүш медаль, албетте бир аз аянычтуу. Атаандашынын колун өйдөгө көтөргөндөн кийин бир аз маанайлары түшүп калгандыгын көрдүңүздөр. Даниэль Джедигеров, дом физкультуры. Дене тарбия мектебинен чыккан, ошол жакта тарбияланган Даниэль Джедигеров азыр жүзүнөн жылмаюуну байкасак болот албетте. Бул эми анын жеңиштеринин башталышы гана болсун дейбиз. Буйрус алдыда бир гана өлкө ичиндеги мелдештерде эмес, жалпы Кыргызстандын атын желбиретип эл аралык аренада дагы ийгилик жаратат деп ишенели. Биз андан ары жүрүштү улантабыз. 37 килограмм салмак ченбирдик. Айлхан Билалов кызыл бурчтан чыккан, атандашы Азирет Абдысадыров көк бурчтан. Азыр кайрадан эле беттеш токтогон каргас тайм-аут сөйдөгөн Азирет Абдысадыровдун баш кийими чечилип кеткен.
Айлхан Билалов толық үстемдігін орнатуда. Атандашын азыр бұрышқа тақап, Азирет Абдысадыров азыр клинчке бару менен ғана. Бұл беттештен бошонып чықты. Айлхан Билалов Азирет Абдысадыров қазір еш мүмкіншілік бербей жатады бұл жерде. Бірінші раунд аяғына чейін. Демек, Айлхан Билалов бұл челленджер спорт клубының өкілі. Тренируется под руководством мастеров спорта Кыргызской республики Ильяра Ахметова и Сырдака Джансиитова. Ильяр Ахметов да ушул челленджер спорт клубын ачып, бүгүнкү күндө кыргыз боксуна ачык айталы жакшы бир өзүнүн салымын кошууда. Дал ушул челленджер спорт комплексинде өзү машыктырып, өзү ачып, кез келгенде ошол Бишкек шаарынын биринчилигин дагы өткөргөн, буга чейин аталган турнирлерди дагы биздин телеканалдан көрсөтүлгөнбүз. Албетте түз эфирден болбосо дагы дал ошол жаздырып, андан соң көрөрмандардын назарына салганбыз. Дал ушул акыркы жылдары 2 жылдан бери өспүрүмдөр арасында улан кичинекей 10 жаштан баштап 12 жаш, 14 жаштагы жаш уландардын ортосундагы беттештердин булушу чоң жетишкенди. Айлхан Билалов азыр өтө жакшы эки мушкер тең ачык боксту тартуулап жатат. Жалпы көрөрмандарга коргонууну ойлонбостон эки мушкер тең ачык бокс жана Айлхан Билалов анын эки кол менен тең сериялык узатылган соккулары. Азирет Абдысадыров дагы кем калган жок. Кез келгенде ал дагы соккуларды Экинчи раундтагы жыйынтыкталды. Мушкерлер өз бурчунда барып, азыр кийинки раундга даярданууга. 2009 года рождения, боксом занимается 2 года. Тренируется Азирет под руководством Ормонбекову Нурсултана. Менимче буга чейинки эки раундда да упай айырмасын ала турган болсок, Айлхан Билалов өз пайдасына чечти деген божомол жеке менин. Бирок Азирет Абдысадыровго менимче ушул ушундай бир жеңишке болгон үмүтүн байкасак болот. Өтө мыкты деңгээлде ачык боксту тартуулап жатат. Белгилеп коелу, жеңишке болгон үмүт деген сыйлык бар. Ушул көбүнчө экинчи орунду ээлген мушкерлердин арасынан аныкталат. Менимче дал ушул мушкер бул сыйлыкка азырынча биринчи талапкер. Алдыда дагы башка финалдык беттештерди байкайбыз, бирок Азирет Абдысадыровдун аракеттери ушул нерсеге татыктуу. Сол колу менен узаткан кросс соккусу кайрадан оң колу менен. Азамат.
Эки мушкер тең толук күчүн ушул рингке таштады. Жана Азирет Абдысадыров деле мындай жакшы жыйынтык үчүн биз анын эмгегин баалап коюшубуз зарыл. 3-орун Умар Бекназаров жана Эрбол Акылбеков. Умар Бекназаров дене тарбия мектебинен, эми Абдыкалыков мектебинин өкүлү Эрбол Акылбеков. Медаль, диплом жана сыйлык. Элесай спорт бокс мектебинин өкүлү Азирет Абдысадыров күмүш медаль менен сыйланууда. Жана Челленджер клубунун өкүлү Алихан Билалов бул салмактын чемпиону. Килограммга чейинки салмак чендирдик. Абдурахим Абакиров кызыл буштан чыккан мушкер жана атандашы Абдурахим Тургунбеков. Абдурахим Тургунбековдун узатылган соккусу өтө мыкты болуп чыкты. Абдурахим Тургунбеков белек бокс мектеби, Абдурахим Абакиров болсо Газпром спорт клубунан. Аталган эки мушкер жарым финалда Нурислам Аманов жана Умар Сейитбеков аттуу мушкерлерди утуп чечүүчү финалдык беттешке чыгууга мүмкүнчүлүк алышкан. Азыр эки мушкер байкасаңыздар бири-бирин күтүп беттеш алып барууда. Абдурахим Абакировго атандашын түрткөндүгү үчүн эскертүү берүүдө. Экинчи раунд. Экинчи раундтун жүрүшүндө кандай окуя уланат байкап туралы азыр. Абдурахим Абакировдун аракеттери жакшы эле болду, бирок тактик жетишкен жок. Сөйлөгөн узатылган соккулардын көпчүлүгү бошко кетүүдө. Абдурахим Тургунбеков деле активдүү деп айтуудан алыспыз. Атаандашынын соккуларынан жакшы буйтап жатат, бирок өзү деле ага жооптук соккуларды табай узата албай жатат. Башын жерге салып кирип барууда. Бул жерде менимче дагы бир эскертүү бериши керек Абдурахим Тургунбековго.
Başı менен сүзүп жатат. Бул эрежеге туура кирбейт. В синем углу отдыхает Андрей Улубеков, зал бокса «Белин». 2009 года рождения. Шлем дагы жакшы байланбай улам чечилип жаткандыгы ага тоскоол жаратууда. Жана чарчап калгандыгы көрүнүүдө. Абдрахим Абакиров дагы, Абдрахим Тургунбеков дагы бир караганда эки спортчунун тең аттары окшош. Бирөө Абдрахим, бири Абдурахим. Болгону ортодо бир гана тамга кошулуп калган Абдурахим жана Абдрахим. Кимесе мыкты болот экен? Бул жерде Абдрахим Абакировго эскертүү берүүдө. Калыстын сөзүн укпай жаткандыгы үчүн эскертүү. Апперкот сокулары Абдрахимдин аткаруусунда жана кайрадан корпуска. Абдрахимге менимче эскертүү бериш керек. Канча неченчи ирет ал азыр башын желге салып беттештен качууда, ачык айтканда. Кайрадан корпуска узатылган сокулар. Боксер красного угла получает предупреждение за невыполнение команды «Стоп». Негизинен эми бул жерде калыска деген нараазычылык айтпай коелу, бирок Абдрахим Абакиров албетте калыстын сөзүн укпай жаткандыгы үчүн ал деле эреже эскертүү алган укуктуу сымал. Бирок Абдрахим Тургунбековго неченчи ирет башын жерге салып кирип баргандыгы үчүн Бой окончен. В этом бою со счетом 2-0 победу одержал Абдрахим Тургунбеков, зал бокса «Белин». жана бир аз аянычтуу сөйдүгүндө Абдрахим Абакиров деле жакшы бир Третье место. Весовой категории 40 килограмм награждаются Ислам беттеш Аманов, өткөргөндү зал таасир бокса калтырат. Макул эми алдыңкы мүнөттөрдө байкайбыз. Коло медальдарды жеңип алган мушкерлер За занятое третье место награждается Нурислам Аманов жана Умар Сейитбеков. Умар Сейитбеков Акбозоодон келген. Эми Нурислам Аманов Жал бокс мектебинен. За занятое второе место награждается Абдурахим Абакиров, зал бокса «Костров». И за занятое первое место награждается Абдрахим Тургунбеков, зал бокса «Белин». Эстеликке сүрөткө түшүүдө. Албетте бүгүнкү күн өтөт. Жана жеңүүчүлөр үчүн бул албетте тарых бойдон калат. Награждается Даниэль Русланов, зал бокса имени Ордубека Назарова. За занятое третье место награждается 43 килограммга чейинки салмак чембирдикте жеңүүчүлөр сыйланууда. Даниэль Русланов, Ордубек Назаров бокс мектеби жана Даниэл Кандыбеков Белек спорт мектебинин өкүлү. Аталган эки мушкер жарым финалда атаандаштарды жеңилип, коло медальды тагынууга аргасыз болду. Күмүш медаль Умар Мадаминов Аскав. Биринчи орун Саид Разабаев Абдыкалыков бокс мектеби. И награждается победитель первенства города Бишкек Саид Разабаев, зал бокса имени Нурлана Абдыкалыкова.
46 килограмм салмак ченбирдик финалдык беттеште Бексултан Сагынбеков кызыл бурчтан чыгууда. Көк кийим менен белек бокс мектебинен Ислам Кайыпбердиев. Ислам Кайыпбердиев жана Бексултан Сагынбековдун беттешүүсү кандай жыйынтык болот? Чогуу биргеликте назар жүгүртөлү. Birinci raundtagı göz açıp jumgucha жыйынтыкталды. Эми жаш кичинекей балдардын бокс болуп жаткандыктан бир раунд 3 мүнөткө эмес, 1,5 мүнөткө гана созулуп жаткандыгын дагы сиздерге айтып өтөлүм. Sol kolu menен uzatқан Бексултан Сагынбеков. Кайрадан sol kolu менен. Sol kolu менен албетте жеп сокуларын көбүрөөк узатууда. Кайрадан sol kolu менен атаандашын тосууда. Азыр Ислам Кайыпбердиев эч кандай жооп кайтара албай жатат. Ошол жерде Ислам Кайыпбердиевдин дагы. Ислам Кайыпбердиев же Бексултан Сагынбековду карай турган болсок, эки мушкердин бирдей бойлору дагы тулку бойдандыктан кайсы бир тараптын ошо колунун узундугунан артыкчылык бар деп айтуудан алыспыз. Сол кол менен мыкты тосууда, анын жеп сокулары Ислам Кайыпбердиевде. Өтүлү чакчатта бул жүрдү. Күтүс жерден Бексултандан да бир оң кол менен узатылган түз сокку. Экинчи раундда ошентип акыркы 5 секундасы жана Ислам Кайыпбердиев акыркы секундаларда бир таамай соккусу менен өзгөчөлүгүн алды. Бирок бул сапкы жалпы раунддун жүрүшүнө, раунддун жыйынтыгына эч кандай таасирин тийгизбейт. Менимче бул раундда дагы калыстар 3 калыс Бексултан Сагынбековду жеңүүчү деп таптуу болуш керек. Кенжебек Мусакуновдун кол алдында тарбияланып келет. Албетте Ислам Кайыпбердиев, Кенжебек Мусакунов далайлаган биздин улуттук курама команданын мүчөсүнө айланган мушкерлерди тарбиялап келген. Ислам Кайыпбердиев Жок, Бексултан Сагынбеков өзүнүн жеңишин колдон чыгарбай токшойт. Беттешке көбүрөөк мотивация менен чыкканда Бексултан Сагынбеков буйтап кайрадан сол колу менен ушул жерден бошка кетүүдө. Ислам Кайыпбердиев дагы түз сокуларын узатууда.
Бирок гөө атаандаштын башына чейин жетпей калууда. Кайрадан бурчка такап Бексултан Сагынбеков ушул жерде атаандашын бир топ кыйнап коюуда. Атаандашы корпуска соккузатып жана ушул жерде өтө мыкты. Бирок атаандашы кулабады. Ушул жерде атаандашы бир аз артка чыгынып бара жаткан жерде деген окшойт. Бексултан Сагынбеков жеңүүчү болуп чыкты. Өзүнүн жеңишине ишенгендей, эч кандай бир эмоция жок. Тескерисинче Ислам Кайыпбердиев жеңилгенде бир аз маанайга түшүп калгандай. Ислам Кайыпбердиев, зал бокса билет. За занятое первое место 46 килограммга чейинки салмак чембирдик. 3-чү орунду Алим Мухаммед Курбанов жана Нурсайыт Токтомушев алышты. Ислам Кайыпбердиевдин күмүш медалдын ээси. Бексултан Сагынбеков Бишкек шаарынын биринчилигинин чемпиону. 49 килограмм салмак чембирдикте ийгилик жараткан мушкерлер сыйланат. Тариел Эсенбеков, ал Орузбек Назаров бокс мектеби, Амир Казымбеков, Алканов клубунун өкүлү. Дилмурат Жорабаев күмүш медалды тагынууда. Бир аз таган маанайы түшүп калган. Тайыр Токтогазиевке каршы болгон финалдык беттеш. Орузбек Назаров өзү бул салмак чембирдикте жеңүүчүлөрдү сыйлап жатат. Калыс эки тарапка азыр кыскача эрежелерди түшүндүрүүдө. Бул 52 килограмм салмак чембирдик. Арваза Ахмади көк бурчтан чыккан атаандашы Дастан Рыскелдиев Газпром спорт мектеби. Арваза Ахмади болсо Абдыкалыков бокс мектебинен. Эки мушкер жарым финалда Илби Муратбековду, экинчиси Абдукарим Жакшылыковду жеңип, мына финалдык беттешке чыккан. Ахмади Арваза ошентип мөөнөтүнөн мурда жеңүүчү болуп чыкты. Атаандашынын секунданттары беттеште улантуудан баш тарткандыгы үчүн. Илби Муратбеков Кожомкул спорт мектеби күмүш коло медалдын ээси жана ошондой эле Абдукайрим Жакшылыков Араслов клуб. Күмүш медалдын ээси Газпром мектебинин өкүлү Дастан Рыскелдиев.
Alemiy chempion Abduqalliqov boks mektebining ökülü Arvaza Ahmadi. Mönötünün burada finallık betlеште жеңүүчү olup çıktı. Finallık betlеште Mönötünün burada жеңишке жетүү дагы чоң жетишкендик албетте. Ee, 55 kilogram salmak çemberlikteki finaldık betleş baştaldı. Akılтай Имашев kızıl burçtan çıkan atandaşı Şerali Şaykidinov gök giyimmenен жана Şerali Şaykidinov bu rauнд ötө mıқты başladı. Daroo эле uzatılgan sokkular öz дарегинде жетүүдө. Birinci rauнд жыйынтыкталды. Birinci raundda dalşı gök burçtan çıkan Şerali Şaykidinov чоң артыкчылыкка ээ болду. Себебинде Şerali Şaykidinovдун өтө бир активдүү аракеттери атаандашын бир топ эле кыйнады, ачык айтканда. Нокдаунды эсептөөдө албетте Şerali Şaykidиновдун буга чейинки эле мыкты аракети байкаганбыз. Жана Мөнөтүнүн мурда калыс бул беттешти дагы токтотту. Жана Şerali Şaykidиновду биз жеңиши менен куттуктайбыз. Акылтай Имашев эч нерсе эмес, күмүш медаль дагы жаман эмес. Бул алгачкы 20 белдешиндеги жакшы бир жетишкендик. Мухаммед Ибрагимов жана Султан Рыспеков коло медальдардын ээси болуп чыкты. Бул салмакта эки мушкерди тең биз куттуктайбыз албетте. Награждается Мухаммед Али Ибрагимов, зал бокса «Челленджер». За занятое третье место награждается Султан Рыспеков, зал бокса «Фэмили Спорт». За занятое второе место награждается Акылтай Имашев, дом физкультуры. И за занятое первое место награждается Şerali Şaykidinov, дом
58 килограмм салмақ ченбірдік Асқар Эралиев менен Азиретхан Майрамбеков. Азиретхан Майрамбеков қызыл бұрыштан, Асқар Эралиев көк бұрыштан шыққандығын белгілеп қойылым. Закончился первый раунд. На основу отдыхает Азиретхан Майрамбеков, зал бокса «Акбарс». 2009 года рождения, боксом занимается 1 год. Тренируется Азиретхан под руководством мастера спорта Кыргызской республики Мирбека Шамуратова. В данном соревновании готовит автодиль Улу Амангиев. Азиретхан Майрамбеков Акбарс бокс мектебинен 2009 жылғы бокс менен машыққанда bir ғана жыл болды. Жаман емес жиынтық Даро финалда. Азиретхан Майрамбеков. Атандашы Асқар Эралиев Политехник клубынан жақшы. Азиретхан азыр анын ұзатқан тамай соққылары өз дарегіне жетуді. Тамай Кончился второй раунд. С ним отдыхает Асқар Эралиев, зал бокса «Политехник». 2008 года рождения, боксом занимается 2 года. Тренируется под руководством Аскера Чалатова. Ақырқы чечу 3-ші раунд. Азиретхан Майрамбеков. Бұға чейінгі 2-ші раунд өзгөчө. 1-ші раунд дерлік тең атандаштықта өткөн десек, 2-ші раундта мықтылығын көрсөттү. Асқар Эралиев бойы biraz uzunuraq болғанда Қырғызстан ешқандай бір артықшылық қатарын пайдалана алған жоқ. Тескерінше Азиретхан Майрамбековтың әрекеттері Азиретхан Майрамбековты біз жеңішіменен құттықтаймыз.
58 килограмм салмақ чембірдік Бишкек шаарынын биринчилигинин чемпиону. Место в этой весовой категории награждаются Расул Кудайбердиев, замбокс имени Нурлана. Расул Кудайбердиев қола медаль иесі. Ошондой эле экинчи қола медальды Аяттан Сарпеков жеңгендигин айтып коелу. Аяткан Сарпеков, дом физкультуры. За занятое второе место награждается Оскар Эралиев, зал бокса «Политехник». И за занятое первое место награждается Азиретхан Майнабеков, зал бокса Жана Азирет Алёна Степанкова, стол номер 3. Каптал калыстар азыр өз ордуларына отурса, кийинки финалдык беттешти көрөбүз. Азырынча кийинки калыстардын келишин күтүүдөбүз. Келген экен жана эми 61 килограмм салмак чембирдик Баел Тургунбаев, көк буштан атаандашы Нурайдил Ишенкулов ал кызыл буштан чыгууда. Нурайдил Ишенкулов ак босоодон келген. Бул салмакта коло медальдарды Асхат Бектенов менен Төрөбай Турдубеков жеңип алды. Алар жарым финалда атаандаштарды утулуп калгандыгын дагы белгилеп коелу. Жана дароо нокдаунду эсептөөдө Беттеш Лаңтуга өзү мына Беттеш өткөрүүгө каалоосу жоктой таасир калтырат. Колун өйдө көтөрүп Беттеш сулантайын дегенде эле ой болбоду. Кандайдыр бир деңгээлде бир аз түшүнүксүз жагдай, бирок кага карабастан эми күмүш медальды жеңип жаткандыгы дагы бул жаман эмес жыйынтыгы. Сыйлык тапшыруу аземине назарыңыздарды бурабыз. Төрөбай Турдубеков, зал бокса имени Нурлана Абдыкалыкова. За занятое второе место награждается Нуралиев Ишенкулов, зал бокса Акбосово. И за занятое первое место награждается Баел Тургунбаев, дом физкультуры. Кийинки 64 килограмм салмак чембирдик финалдык беттеш Данияр Райымбеков жана Сыргабек Орокбаев. Данияр Райымбеков мынакей кызыл бурчту, Сыргабек Орокбаев дароо сол колу менен кросс, апперкот жана азыр дароо нокдаунду эсептөөдө. Не болду? Эмне болду? Айтор түшүнүксүз азыр. Сыргабек Орокбаев ошентип алгачкы 15 секундда деле
атандашын ұтып алғандығын көрдік. За занятое второе место награждается Данияр Қола медальді Аралбеков, жеңіп алған зал бокса Владимир стандарт. Ермаков Челленджер бокс мектебінен сыйлық тапшыру айземде келген емескен. Қарасам Данияр Райымбеков Спартак спорт клубында күлі күміш медаль тағынуда. Сығақ Дорықбаев «67 килограмм салмақ чемпиондікте болған екі ғана мушкер қатысуда. Жана екеусі дарро финалдық беттеште кез келіп жатқанын айтып қойылы. Нұржігіт Аралиев, Бишкек жана Алькамил Эмилбеков, Абдықалықов бокс мектебі. Алькамил Эмилбеков көк бұрыштан шыққан, Нұржігіт Аралиев қызыл бұрыштан шыққан мушкер. Нұржігіт Аралиевтен әрекеттер өте мықты. Алғашқы ұзатқан соққысынан кейін атандашы артқа чегінген. Закончился первый раунд. В красном было отдыхает Нурджигит Аралиев, школа Олимпийского резерва города Бишкек. 2008 года рождения, боксом занимается 1 год. Тренируется под руководством мастера спорта международного класса Советского Союза Валерия Гришковца. Гришковец өзіңіздер баққандар өте легендарлы мушкер. Учудамнан машықтырушылық қызметті арқылап жата қалса, Қырғызстандағы ең бір мықты қалыстардың қатарында десек туралы. Тазыр Нұржігіт Аралиев сериялық соққыларын ұзатуда. Жана қаптал соққыларын алақан менен соққы ұзатуға тыю салынарын ортада қалыс білдіруді. Қайрадан ұзатылған соққылар жана нокдаун. Бурчқа тұруны сұрануда. Қолын өйде өтіріп, беттеш тұлантыға дайыр екендігін көрсетуді. Бірақ қақа қарауыстан ортада қалыс боксты тоқтатып жеңіште Нұржігіт Аралиевке ұйғаруда. Тұтаймыз Салиме Алькамил Эмилбеков болса күміш медальдің иесі. Жаман емес жиынтық. Зал бокса имени Нурлана Абдыкалыкова. Алькамил Эмилбеков күміш медаль. За занятое первое место награждается Нурджигит Аралиев, школа Олимпийского резерва города Бишкек. Олимпиадалық резерв мектебінен өкілі Бишкек шарының. Жетпіш килограмм салмақ чемпиондік, hurmatly телекөрүүчүлөр. Бекболот Белеков, Байдөлөт Белеков кечирсиздер жана Атахан Бактияров.
Атахан Бақтияров қызыл бұрыштан, Байдулет Белеков көк бұрыштан шыққан мушкер. Байдулет Белеков Газпром спорт мектебінің атынан шықса, Орызбек Назаров бокс мектебінен Атахан. Ох! Керемет соққы. Менімше Байдулет Белеков мұндай әрекетіменен азыр минутының бұрда жеңішке жетіші керек. Секунданттары азыр беттеште тоқтатуда. Бақтияр Атаханов ошентип екінші орынды еліп қалды. Әлеме Байдулет Белеков чемпион. Байдулет Белеков, зал бокса «Газпром». Көзінен жашынды тыя албай жатат, әлбетте, бирок эми алгачкы мелдеш, алгачкы жеңилүү эч кандай эми За занятое первое место награждается Байдулет Белеков, зал бокса «Газпром». ушул нерсе Атахан Бактияров жакшы түрткү бериши керек. Менимче ушул жеңилүү, ушул ызалануунун артынан талкпас эмгек келет, ийгиликтер келет. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, акыркы беттеш, акыркы финалдык беттеш Данияр Токтогонов менен Даниэль Алиевдин ортосунда. Даниэль Алиев кызыл бурчтан, Данияр Токтогонов болсо көк бурчтан чыккан мушкер. 70+ абсолюттук салмак. Бул жакта албетте мушкерлер көбүрөөк. Коло медальды 2 мушкер жеңип алган. Ал Баэль Райымкулов менен Элжигит Эшполотов. Элжигит Эшполотов Акмосогодон, Баэль Райымкулов Абдыкалыков бокс мектеби. Даниэль Алиев болсо мына Акбосого, эми Данияр Токтогонов дене тарбия жана бокс мектебинен. Данияр Токтогонов атаандашын жакын жолоткустон азыр аралыкты сактап, жеп соккуларын узатууда. Жана Данияр Токтогонов акыры өзүнүн максатына жетти. Анын жеп соккуларынан кийин атаандашы бир аз тайсалдатып артқа чегинүүгө аргасыз. Кайрадан эле сокку. Жана азыр атаандашын мурдунан дагы кан чыгып баштагандай. Данияр Токтогоновдун аракетинен кийин азыр мурдунан кан чыгып баштаганын байкодосуздар. 2009 года рождения, боксом занимается 1 год. Тренируется Даниэль под руководством Сабыра. Даниэль Алиев бир гана жыл болгон экен бокс менен машыгып жаткандыгына. Демек, беттеш Тулантодан баш тарткан экен. Жана Данияр Токтогоновду биз абсолюттук салмакта чемпион болушу менен куттуктайбыз. Эми Даниэль Алиев вице-чемпион, бул дагы жакшы жыйынтык. Эми Награждается Баэль Райымкулов. Зал бокса имени Нурлана Абдыкалыкова. Баэль Райымкулов жана Элжигит Эшполотов коло медальды жеңип алган мушкерлер. Награждается Элжигит Эшполотов. Зал бокса Акбосого.
награждается Данияр Турдугонов. Дүние жүзүнүн Олимпиада чемпиондорунун алгачкы жеңиши, алгачкы мелдешиндеги сүрөтү болушу дагы толук ыктымал. Ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, мына турнир жыйынтыкталууда жана турнирдин уюштуруучулары жалпы бокс федерациясына, уюштуруучуларга, демөөрчүлөргө ыраазычылык айтууда. Орузбек Назаровга дагы мына Адылкан Бекбулатовдун сүрөтү түшүрүлгөн саат берилүүдө сыйлуу конокторго бокс федерациясынын президентине. Дорогие друзья, уважаемые зрители, тренера, судьи, бойцы, которые сегодня выступают на ринге. Вот Адылкан Бекбулатович действительно был человек, который, скажем так, на работе умер. И за работу он забыл про свое здоровье. И вот такая беда случилась. Молодой, красивый, но вот ушел от нас. Я хочу поблагодарить его сына Оскара. Действительно, ты истинный сын своего отца, ты продолжаешь это дело, потому что это не каждый делает. Говорить можно много, а когда он это делает, это доказывает. Поэтому я тебя лично, федерацию, скажу, что все твои начинания не будут задерживаться. Тем более ты тоже так же влюблен в бокс, как и твой отец. Поэтому пускай этот турнир будет, пускай с этого турнира выходят молодые, красивые ребята, которые станут чемпионами Азии, мира и Олимпийских игр. Барбыз билебиз, Адылкан Керимовичтин кыргыз спортуна, бокс федерациясына жасаган аракети менен, өз акыртеги менен кыргыз боксунун типтелишине, түзүлүшүнө эң зор салым кошкон. Мен ишенем, Адылкан Керимовичке окшогон боксерлор кыргыз боксунун тарыхын жазган. Биздин тарых мындан да жаш өспүрүмдөр азыр өздөрүнүн спорттук карьерасын баштап атат. Бар экен биздин үмүтүбүздү, максаттарыбызды, ишеничтерибизди ушу жаш балдар аткарып, жаш балдардын келечеги кең болсун, дайыма асманы жарык болсун. Мен әріптестерім күніге тренировка қылып, күніге үміттеніп, чоң мақсаттарға баратқандарға ешқашан қалбай. Сөз түрде сен өзіңнің еңбегіңді, өзіңнің әрекетіңді, қылған істеріңді сөз түрде сіз жастардың сүйіндіріп көресіздер. Асқарбек Емексаға Алла разы болсын, рахмат. Ушул Адылкан Керимовичти ескеріп, ошол кишинин урматына турнирлерди уюштуруп, уюштуруучуларга да рахмат. Мен жеке Адылкан байкени жаштан үчүн, жаш мамиледе болуп, бул кишинин жайы жанат болсун. Ал киши жалаң гана бокстон эмес, адамдык сапаттары менен өзгөчөлөр өткөрчү. Өзүнүн жаш, бизге окшогон энелерди, насааттарын айтып, спорттарга жашоо шарттардан бери кеңештерин берип, бул кишинин тилекке каршы өмүрү кыска экен, биз Кудай буйруса
уважаемые участники, пацаны, уважаемые тренеры, слушатели. Адылкан Бегалутов является ярким примером, как нужно относиться к боксу. Будучи еще пацаном, он приехал в город Бишкек, он уже по юношам боксировал, и он является первым выпускником спортивной школы-интерната и тренировался у меня. Он очень серьезно относился к каждой тренировке, к каждому заданию, которое я давал ему. И